Мындан калмак. Эгер адам өтүп кетсе, оозунда алтын тиши болсо, ошол тиши менен көмүлөбү же алып коюш керекпи? Эгер тишин албаса, жылаан алтынга жакын болот дейт. Анда кабырда кандай болот? Жок, тишин албай эле коюш керек. Ошо ойдон кете берет. Жылаан алтынга жакын. Жылаан ол ыймансызга жакын болот аякта. Бул жакта эмес, ал жакта ыйманы жок кетсе, күнөөкөр, намазы жок кетсе, ошого жылаан жакын болот. Алтынга эмес. Амалы жокко, ыйманы жокко, күнөөкөргө жакын болот. Саардан кечке каргаган, саардан кечке ушактаган, саардан кечке жала жапкан, мына ошондойлорго жакын болот. Эч кандай аны тишин алтынды алып, өлүктүн тишин мындай алтынды сурап алган болбойт ал. Ошо ойдон көмүлө берет. Так. Эгер ата-энеси карып калса, ден соолугуна байланыштуу ажыга бара албаса, балдары ата-энесинин атынан барам десе, биринчи кимисинин атынан барыш керек? Атасыбы же апасыбы дейт. Апасы. Өзү бирок биринчи ажы кылган болуш керек. Ошо баласы дагы же кызыбы кимиси ажылык кылайын деп аткан, эми хаж бадал деп коет. Биринчи өзү ажылык кылган болуш керек, андан кийин анан апасынын атынан барса болот. Эгерде апасына фарыз болсо, эгер апасына фарыз эмес, атасына фарыз болсо, анда атасынын атынан барыш керек болот. Ажылык кимге фарыз болсо, ошого болот. Менин атам намаз окуй албайт. Мен намаз окуп атама сообу тийсин десем, сообу экөөбүзгө бирдей тиеби? Намазыңызга сообу тиет, бирок атаңыз намаз үчүн өзү жооп берет. Ошон үчүн намаз окуй албаса дагы мечитке келсин. Мечитке келип ушул жерде дарат алып тура берсин. Билеби, билбейби кошула берсин. Үйдө болсо бирөөнүн жанында турса, ал жерде дагы аракет кыла берсин. Окуй албайм деген ал жөн эле бул шайтандын азгыруусу. Кудай кааласа адамда ниет болсо, бардыгын кылат. Оңой эле. Оңой эле. Эгерде сиз күн сайын 10 000 сомдон бериңиз, любой адам аз намаз үйрөнөт. 10 000 сомдон айтыңыз, күн сайын мен 10 000 сомдон берем, ким намаз окуса деп. Мына мечитиңиздагы, көчөңүздагы мына отурган жерлериңер адамга толуп кетет. Биз акчага дегенде билебиз. Аракет жөн эле акча дегенде башыбыз менен түшөбүз. Бирок немеге келгенде ар кандай шылтоолорду айтабыз. Ошон үчүн иншалла үйрөнөлү. Бул акча бул дүйнөдөгү эле кичинекей колдун кири. Алла түбөлүктүү сооп берет сизге. Түбөлүктүү Алла Таалам бакыт берет. Ажыга 33 пара Куранды окуп, жаттап, анан барыш керекпи? Же барса болобу? Куранда биринчи 33 пара жок бизде, 30 эле пара болот. Экинчиден, бунун бардыгын жаттагандан кийин барсын деген жери жок. Качан акчасы болсо, ага милдеттүү болот, фарыз болот. Барып келгенге мүмкүнчүлүгү болсо, ажылык фарыз болот. Ошол барсын дейт. Апасы тирүү туруп, баласы, атасы тирүү туруп, баласы сакал койсо болобу? Болот. Сакал үчүн дагы кабырда өзүнчө жооп берет. Атасы тирүү туруп дагы намаз окуса болобу? Болот. Кызы апасы тирүү болуп туруп жолук салсабы? Еще как болот. Демек, мунун бардыгына ар ким өзү үчүн кабырда дагы өзү жооп берет. Мындай жери жок мисалы. Наоборот, атасы эртерээк койбойбу ошону? Бу дүйнө канча дагы жашоо калды, Кудай билет. Пайгамбарыбызды үлгү тутуп, пайгамбарыбызды туурап, аркасынан окшошуп, Алла берген кереметтүү бардык пайгамбарлардын сүннөтүн тирилиш керек. Салатан нария канча күндө айтып өтүш керек? Бул эч кандай милдети жок, эч кандай сүннөтү жок. Качан кааласаңыз, кандай болсо окуй берсеңиз болот. Так. Махр менен калың эки башка, жо экөө бир. Махр деген арабча, калың деген кыргызча. Экөө тең. Бунун максаты бул ошо кыз баланын, мусулман кыздын акысы болуп эсептелет. Күйөөгө турмушка чыкканда бериле турган акысы. Ошон үчүн бизде айтылып келген мурунтан кыздын калыңы канча болду? Кыздын калыңын бердиңерби? Кыздын калыңын эмне канча пыштыңар деп. Ошону арабча махр деп коет. Эч кандай айырмасы жок. Бул кыз өзүнүн колуна алыш керек, алгандан кийин кааласа ата-энесине берет, же болбосо күйөөсүнө берет, же өзү иштетет, өзүнүн зарылчылыгына жараша. Дуа экен. Биз сиз урматтайбыз, сыйлайбыз, рахмат. Биздин айылда сизге окшогон ажа алымдар көп чыкса экен деп тилейбиз. Жакында Кудай кааласа келин алам. Батаңызды берип дуа кылып койсоңуз, сизди урматтоо менен Орто Азиянын келини. Сиздин видеоңузду көп көрөбүз. Баян маселеңиздерди угабыз. Чоң рахмат. Алла разы болсун.
Kudayım inşallah imandu gelin nasip kılsın. Sizge dağı, barыбызга dağı imandu güyevaldardı nasip kılsın. İmandu baldardı nasip kılsın Allah Taalam barыбызга. Amin. Hazır dua kılabız barыбызga daha çoğu. Assalamu alaikum. Momin musulman bir tuğanım Maksat Hacı sizden sabahınızga katışkanıma Allah'a çeksiz şükürler bolsun. Razımın. Sizin sabahlarınızda okup namazımı tereң turguzup maşallah tilimde zikir bolup başka keremetli yaşaoda jatam. Da kaynenem da joldoşum da namaz okup zikir aytısına dua kılыңızda soranam. Kuda kalasa maşallah. Mınaki karаңызчы. Biz oşo amalды kılsak özübüz kasiyetin berekesini en birinci alabız. En birinci dıykançının üyüne muşul dan tüşüm birinci gelet de. Anan koşunalarga beret. Bazarga alıp çıkıp satat kalasa. Egerde biz birinci özübüz amal kılbasak, zikir kılbasak, Kur'an okubasak, namaz okubasak, dua kılbasak, sünnetте amal kılbasak, anda bizge kayaktan kasiyet gelsin, kanday bizge bereke gelsin. Oşon için birinci özübüzden başlaylı, anan kuda kalsa barına kılaylı. Amin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah.